фонограмма жок, бул деп мурунда айтылып жүрбөдү беле. Ооба. Бирок иштебейт деп ошол иштесе жакшы болмок мен үчүн. Фонограмма жок, концерттер коюлса, бардык жакта тыюу салынса фонограмма аябай жакшы болмок. Себеп дегенде эл дагы баягы ар дайым эле MP3-дан кандай укса ошондой укпай, чыныгы баягы үндөрдү угуп эс алса дейм да. Настоящий таланттарды тандап алыш үчүн албетте бул фонограмма чокурдага сонун. Биз өмүр бою эле фонограмма жок филармонияда оркестр менен комуз менен ырдап жогойгонбуз. Экинчи четип туура эмес. Себеби биздин искусствого еще өнүгө элек да техникаларыбыз. Көп жерде аппаратура жок. Көп жерде микрофондар жок. Буга чейин деле ал тыюу салынганга чейин ошондой эле кылып келатабыз. Филармонияда мен дайым ошон үчүн концертимди филармонияга бергенге аракет кылам. Бирок азыр көпчүлүк айтып атпайбы, аппараттарды жаңылап койсо болмок, аппарат күндө. Эми бул албетте ал талапта туура. Азыр заманбап техникалардын өнүккөн мезгили ошолорго салыштырмалуу. Бирок анда ошонун деңгээлинде концерт беришкен да. Ал деңгээлге жете албай анан кийин эле бизге момундай заманбап техника керектигинде мындай деген эсте турабыз. Хотя бир жагынан башталса, мунун элибиз кабыл алыш керек деп ойлойм. Элибиз талап кылса, организаторлор болсун. Мисалы өткөндө эле жакында чоң жылдыздар келип кетти, Филипп Киркоров сыяктуу, Муса Масымбаев сыяктуу эми арасында анча-мынча программалар кадрлар болду. Мен ырча катары уктум, жана эл деле аны билип атты да, ошон үчүн анча-мынча нааразычылык табылды да. Ошон үчүн эгерде ошол ырчылардан да талап кылынат, биздин ырчылардан да талап кылынса, бул өтө жакшы көрүнүш. Негизи туура багытта баратабыз.